Ассаламу алейкум, жалпы менин катталуучуларым жана ашкана сүйүүчүлөрүм. Бүгүн менин ашканамда дал ушундай жаңгак таттуусуну биргеликте жасайбыз. Сиздерге да кызык болсо керек, анткени кечээ рецепт менен бөлүшөм дегенден тарта аябай көп катталуучум рецептин сурап жазды. Орешки таттуусуну баарыбыз эле даамдап көргөнбүз. Бул жолу биз өзүбүздүн колубуз менен жасайбыз. Анда эмесе кеттик, рецепт менен таанышабыз. Алгач эле бизге 5 чоң кашык сахар керектелет жана 2 жумуртка, бир аз туз керектелет. Сахар эрип кеткенче жакшылап баарын аралаштырып алабыз. Шедра элета майы керектелет, 180 грамм, өтө ысык болбошу керек. Комнатный температурадагы ысыктыкта кошуп аласыздар. Аны да жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң бизге 300 грамм un керектелет. Ундун бардык сорту жарай берет. 1би, 2би, 3би жарай берет. Өзүңүздөргө жаккан сортту же үйдөгү бар ундан иштете берсеңиздер болот. 300 грамм бир чоң чыны болуп эсептелинет. Жакшылап аралаштырабыз дагы, коюлуп баратканда колуңуздар менен ыйлеп баштасаңыздар болот. Бул жерге унга ванилин жана разрыхлитель кошуп алганмын. Биздин камырыбыз дал ушундай жумшак, сонун өзгөчө камыр болот. Бул камырды тындырбайбыз. Жасап бүткөн соң бышырып баштай берсек болот. Дал ушундай өзгөчө идиштерде бышырып алабыз. Көрүнүшү дагы сонун болуп бышат. Идиш саткан бардык эле жерлерден тапсаңыздар болот. Майлап аласыздар дагы, ушундай кичине шарикче кылып алып туруп эле катуу бассаңыздар ушундай формага келет. Андан соң эки тарабын бат-баттан алмаштырып бышырып аласыздар. Өтө бат бышат, отура бербеңиздер. Күйүп калып шоколадный заяц болуп калбайбы?